Бүткүл дүйнө мамлекеттери бүгүнкү күндө өтө кейип-кепчип, өтө күчтүү каршылык көрсөтүүгө аракет жасап жаткан көрүнүш. Бул диний экстремизм болуп жаткандыгы белгилүү. Кыргызстан өңдүү майда өнүгүп келаткан же болбосо жакыр мамлекеттер гана эмес, дүйнөдө мен деген мамлекеттердин дагы айрым учурда алы келбей, андан кыйрап жапа чегип жаткан фактылар көп эле эмеспи. Ошентсе дагы ар бир мамлекет өз алдынчабы же болбосо биргелешиппи айтор мындай коомчулук үчүн кооптуу жагдай жарата турган көрүнүш менен күрөшүшүбүз керек. Кантип деген маселеге бүгүн биз азын олак болсо дагы кеп кылып биз маселелерди ачыкка чыгарып алсак деп отурабыз. Студия меймандары менен биз дал ушул багытта сөз кылабыз жана алгач биз кое турган маселе бул экстремизмдин жаралышы, келип чыгышы ар кандай коомдун кайсы бир катмарынын жашоо шартына жараша же башка социалдык себептерге байланыштуу десет, бирок ошол СНГ мамлекеттеринде мунун күчөп кетишинин бирден бир себеби бул саясий жагдайлардан улам болду деген эксперттердин ою күч алып турат да. Бул 90-жылдарга мүнөздүү көрүнүш болуп калды. Андан бери биз буга каршы турушубуз керек, жоёбуз, жок кылабыз, каршы күрөшөбүз деп айтып атабыз, бирок андан канчалык натыйжалуу иштеп атканыбызды айта албайм, бирок күчөп атканы бул факт. Эмне үчүн Кыргызстандын шартында экстремисттик кыймыл азайбай, тескерисинче фактылар улам өсүп жатат деген маселеге биринчи жооп берип алсак, андан кийин дагы сөздү улайбыз. Ички иштер министрлигинин өкүлү отурат. Сиздердин анализ. Биринчиден мемлекет үчүн экстремизмдин өрчүп же басаңлаш тенденциясы бул дүйнөлүк коомчулуктагы экстремизмдин же терроризмдин өрчүүсү, өзгөрүүсүнө байланыштуу. Анан албетте биздин регионго, биздин мамлекеттеги бул жагдайга өзүнүн тийгизген таасири бар. Ошонун негизинде албетте Кыргыз Республикасында бүгүн экстремизм кандайдыр бир массалык түрдө өрчүп кетти же өзгөрүүгө душар болду деп айткандан алыспыз. Бирок кандайдыр бир өлчөмдө бул илдеттин өзгөрүүсү байкалат. Бул баягы биз ачык эмес, тымызын кыймыл катарында жакшы билебиз да. Ошол жагынан алганда, мисалы, сиздер ачып атасыздар, улуттук кооптук кызмат ачып атат, бирок ачылбай жаткан фактылар көп да. Албетте, бул илдеттин бул кубулуштун өзгөчөлүгү бул. Бул жалпы кылмыштуулуктан өзгөчө бир фактор кубулуш катарында белгилүү. Бул жерде албетте идеология бар, терс көрүнүштөгү идеология. Ошондуктан бүгүнкү кезде коомчулукта бардык эле жарандарыбыз экстремисттик бир аракеттин күбөсү болуп же жабырлануучусу болгон мезгилде укук коргоо органдарына кайрыла бербейт. Мисалы бүгүнкү күндө биздин акыркы 10 жылдык ала турган 10 жылдыктан ала турган болсок, Кыргыз Республикасынын аймагында 1000ден ашуун экстремисттик мүнөздөгү кылмыштар катталган. Эми албетте бул аябай бир көмүскөдө калган бир аракет катарында белгилүү. Мыктыбек мырза, сиз диний чөйрөгө аралашып жүргөн адамсыз, экинчи жагынан журналистикада, коомдук маселелерде активдүү өкүлсүз да. Сиз эмнеден көрөсүз ушул себептерин? Эмне үчүн биз жасап аткан иштер бөгөт койбой эле, тескерисинче алар ишин улантып атат бизде? Мен кечирим сурайм, бирок бир суроо берип алсам болобу? Мен жообун балким туура болуш үчүн каалайм. Экстремизм деп эмнени түшүнөбүз? Экстремизм илимий түшүнүгүндө бул кайсы бир топтун же болбосо бир көз караштагы адамдардын өзүнүн максатын ишке ашырыш үчүн кандайдыр бир күч колдонуу иретинде болобу айтор, акыркы деп айтылган кадамга баруу да, күч колдонсо дагы чектен чыгуу. Мисалы үчүн азыркы бийликтин бийликке келүүсү экстремизм болот да, ошондо эгер сиздин айтканыңыздай болсо, туурабы? Кайсыдыр бир бийликти өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кууйуп, ордуна келип отуруп алуу экстремизм. Эгерде динге байлап алсак, кайсы бир көрүнүштөр туура келип калышы мүмкүн. Бирок бизде көбүрөөк коркунуч алып келгени бул дин жааты. Эгер азыр сиздин логикаңызды туура деп таба турган болсо, анда ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгын колдонуу үчүн, кызыкчылыгына жетүү үчүн кандайдыр бир ресурстарды колдонуу экстремизм десек, жок, бул чектен чыккан аракеттерге баруу мисалы. Бийликти кууйуп ордуна отуруп алуу экстремизмби? Кайсы бир мезгилдерде дегенде илимий тастыктоолор болсо, анда айтканга. Демек, анда муну эмнеге биз кылмыш дейбиз? Диний жаатта бул эгер диний кылмыш болсо кылмыш. Жок, биз аны айткан жокпуз. Дин бул өзүнчө чоң түшүнүк. Бул мамлекеттик системадан өзүнчө, бирок бүтүндөй коомчулукка коркунуч алып келип аткан. Жок, караңыздар, мынакей. Бир бийликти кууйуп ордуна отуруш үчүн светтик платформаны колдонушту да, мисалы. Эми ошону диний платформаны колдонсо, бул кылмыш болуп эсептелмек, туурабы? Балким.
Эмнеси айырмасы эмнеде? Негизгиси бийликке келип отуруп алды. Эмне менен түшүндүрсөк болот мисалы? Бүгүнкү күндө экстремизм бул биздин эле мамлекетте эмес, бул башка чет мамлекеттерде да акыркы чекет коюлбаган бир коомчулукта ошол эле илимий чөйрөдө изилденип келаткан, дагы эле уланып жаткан бир кубулуш катарында белгилүү. Албетте ар бир мамлекет өзүнө жараша, өзүнүн жагдайына жараша бул нерсеге белгилер да. Мен баягы сиздин сурооңузга жооп алууга аракет кылам. Мына сиз саясатта жүргөн кишисиз. Кандай мүнөздөр берет элеңиз ушул маселеге? Бул эми биз 7 апрель окуясын салыштырууга болбойт да. Аны биз экстремизм менен эч качан мындай байланыштырып, же ошого теңдебешибиз керек да. Себеби бул жерде эл негизги бийликтин ээси эл да. Биздин конституциябызда жазылган эл бийликтин ээси деп. Анан бийликте турган башкаруучуларга, президентке, өкмөткө, жогорку кеңеште 7 апрелде эл түп көтөрүп каршы болушту да. Демек бул мамлекеттик маселенин чечилиши деп кабыл алабыз. Бул эми түзүлүштү баягы президентибиз качып кетти. Өкмөтүбүз кетип калды. Анан вакуум болду дагы, ошол убакта жанагы убактылуу өкмөт келип калды да. Ушунага мен караңыздар, баягы сурооңузга жооп берейин. Мен эмнеге муну сурадым да? Эгерде биз мына азыр элдин көзүнчө отурабыз. Келиңдер, чын сүйлөй турган болсок, бийликке жетиш үчүн сакалды кое туруп, селден ороп туруп, Аллаху акбар деп туруп бийликти кууп ийсе, бул экстремизм болуп эсептелип калмак. Жок, биз эл колдоп атат, эл буларды мындай кууп ийди десек, бул демократия болмок. Эми мен айтып атам, кимди алдап атабыз? Жок, бунун ортосундагы чыйын да бар. Мен айтам, бу жерде бир нерсени түшүнүш керек да, бул бийликке жетүү үчүн ар кайсы ресурсту колдонушуп атат. Кимдир бирөө исламды колдонуп атат, кимдир бирөө башка нерсени колдонуп атат. Эми исламды колдонгон долбоорлорду экстремизм деп туруп мусулмандардын укугун тебелөө деп атат да. Муну биз ушундай түшүнөбүз. Жок, эч кандай. Мусулмандардын укугун тебелөө болсо, ал башкача болмок. Жок, мектептерге бүгүнкү күндө хижап менен киргизбөө, мектептерге экстремизмге байланган бүгүнкү күндө. Ушундай эле формада же болбосо сырткы келбеттерде болор болбосун шылтоолор менен мусулмандардын укугун тебелөө экстремизмге байланып атат. Бизде мына башкы эксперт отурат, мамлекеттик деңгээлдеги. Сиз кандай түшүндүрмө бересиз? Экстремизм деген биз эч качан күч колдонууга байланыштырылган туура эмес. Экстремизмдин аныктамасында өзүндө күч колдонгандан кийин бул терроризмге өтөт. Экстремизм идеологиялык деңгээлде адамдардын аша чапкандыгы. Бул саясий экстремизм болушу мүмкүн, диний экстремизм болушу мүмкүн, ошол эле учурда либералдуу бир экстремизм болушу мүмкүн. Ошол эле учурда экономикалык бир экстремизм болушу мүмкүн. Жанатан бери айтып аткан маселе бул апрель окуяларына биз муну салыштырган негизи туура эмес. Анткени ал учурда жалпы эл көтөрүлдү. Бишкек балким эң акыры көтөрүлдү. Анткени ошол учурда элдин өзүнүн нараазычылык бар жакка жетилишкен болчу. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн да көпчүлүгү ал учурда элдин алдында ошол майданга чыкпай эле алар көпчүлүгү камакта болчу. Бул нерсени биз бүгүнкү күнү дин экстремизмини же болбосо башка бир саясий экстремизмди 7 апрель окуяларына байланыштыра турган болсок, бир четинен биздин ата бейитте жаткан ошол бир туугандарыбыздын биз динибизде дагы өлгөн мусулмандардын рухуна, өзгөчө шейит кеткендердин рухуна бир акарат айткандык болот. Экинчиден, бул жерде дагы баса белгилеп кетчү нерсе, жанатан бери көбүнчө мусулман өлкөлөр көрсөтүлүп атат бул жерде видеороликте. Биз бир аз калыс болуш керекпиз. Анткени экстремизм бир гана ислам дининде эмес, ал башка динге жамынган, башка бир идеологиянын артынан жүргөн да экстремизм бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар тарабында. Сиз жанагы Муртбек мырза койгон маселеге макулсузбу? Эгерде диний чөйрөнүн өкүлдөрү жанагындай ишке бара турган болсо, ал кылмыш деп эле мүнөздөй беребизби депчи? Диний экстремизм коркунучпу же диний экстремизм бул коркунуч. Муну бир гана бүгүнкү күндө саясатчылар же болбосо расмий диний башкармачылык айтып аткан жери жок. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам экстремизм деген бул аша чапкандык. Пайгамбарыбыз ачык өзүнүн хадисинде эмне дейт? Инна дина матин, албетте бул дин абдан бекем, кыйын дин дейт. Фалюгул ахадукум биррифq. Кимиң бул динди кармансаң, аша чапкандыкка кетпегин дейт. Орто Азияда биздин ата бабаларыбыз ислам динин карманып келген. Мына өзгөндө былтыр эле биз күмбөзүн ачып келдик, имам Сарахши Ханафи мазхабынын эң чоң аалымдарынан. Биздин ата бабабыз бул динди бекем карманган, биздин үрп адаттарыбыз да бекем карманган. Биз ата бабабыздан артык бир мусулман боло албайбыз. Эгерде сизге кайра маселеде
Жанагы нерсени биз айтсак, саясий системадагы же болбосо коом менен башка коомдун же түзүлүш менен түзүлүштүн ортосундагы сүрүшүү, талашуу деп түшүнө турган болсок, диний экстремизмге келгенде бизде жалпы ислам дини деген түшүнүк бар. Анын өзүнүн маданияты, анын өзүнүн тартиби, эрежеси бардыгы бар. Аны биз да карманабыз. Кээ бир нерселердин көпчүлүгүн да. Экинчи багыты жанагындай ичи ара түзүлүп алган топтор. Алар башкача бир кызыкчылык менен келет. Биз могул нерсени жактайбыз деп атат. Ушул жагынан кандай конфликт тапсак болот? Мен бул кишинин азыр айтканын чечмелеп берейин, аракет кылайын акылым жетишинче. Диний экстремизмди биз туура эмес деп билебиз. Ал акмакка да түшүнүктүү, экстремизм бизге да туура эмес. Бирок биздин жашообуздагыны жөнөкөй эле диний норманы экстремизмге барып такап коюп атпайбы? Хижаб кийүүнү экстремизм деп атпайбы? Пайгамбарыбыз хижаб кийбегиле деди. Мен ушуну айтып атам, жок, силер экстремизмге ар нерсени такай бербегиле. Кыргызстанда Кудайга шүгүр али экстремизм жок. Балким кайсыдыр бир мамлекеттик ишканалар кайсыдыр гранттарды алып, жана орусча айтканда отработка кылып аткан болсо, бул иши Кыргызстанда ислам экстремизм бар деген сөз эмес. А өздөрү ошону мындай кылып иширип, жалпы диний иштерди такагыбыз келген жок. Мына теология жаатында биздин Липозов агабыз отурат. Сиздер кандай түшүнүк бересиздер буга? Эми азыр Абдуллачев мырза айтып кеткендей эле, бул экстремизм эки эмеге бөлүп айтса болот. Этноцентризм деп коет. Этноцентризм бул жана социологиялык, идеологиялык жана диний карама-каршылыктагы топтордун бири-бирине болгон бир үстөмдүк кылуу аракеттери да аша чаба. Анан экинчиси улутчулдук деп коет да. Улутчулдукта дагы бир эле мамлекетте жашап атып, ошол бизди Кыргызстанды алып көрсөк, бизде көп улуттагы, көп конфессиядагы мамлекетпиз. Ошонун ичинде бир улутту өйдө коюп, ошол улуттун баягы үстөмдүгү болуш керек сөзсүз түрдө деп аша чаап кеткенде улутчулдук экстремизм болуп кетет да. Бул экстремизмди жана диний боекко айланып кетиши, ошо дүйнө жүзүндө бул экстремисттик уюмдардын жасап аткан иш аракеттери да. Биздин мамлекетте ушул диний жагынан экстремисттик эмеге кетип аткандар бул көпчүлүгү жана диний билимдин жетишсиздигинен, коомчулуктун ушул дин боюнча, ислам боюнча маалымат аздыгынан болуп атат да. Мына берки социологиялык иликтөөнү 13 окуу жайын өткөрдүк эле. Ушул 13 окуу жайдын ичинде мына Хизбут Тахрир экстремисттик уюмбу деген суроого, морeki суроого айтып атышат, 818 экстремисттик уюм дейт, 212 экстремисттик уюм эмес дейт, а 948 жооп бере албайм деп атат да. Ушунда ушул жерде эми студенттер, улар уже жогорку билимди окуп аткан жана келечектин ээлери ушул суроо боюнча маалыматы жок экенин билдирип атат да. 948. Демек, баягы экстремисттер Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү келип, ушул жанагы жооп бере албагандарга, же болбосо ошону туура деп аткандарга келип айтса, алар топко кошулуп кетиши ыктымал да. Демек, ошондо кандайдыр бир чектин так эместигинен дагы бул жерде жана жоолук маселеси көтөрүлүп кетти. Экстремизм дагы бүгүнкү күндө көрүнүп аткан бир светский экстремизм деген дагы бар. Кээ бир ошол учурда биз ишеним эркиндиги кээ бир мугалимдер тарабынан кысымга алганын көрүп атабыз. Бирок муну биз дин комиссиясы тарабынан жана ошондой эле башка бийлик туктар тарабынан баарынан бул ишеним эркиндиги биздин конституциябызда берилгенден кийин алардын укугу. Бирок ошол эле учурда ислам дининде дагы бул хижабтын өзүнүн эрежеси бар. Белгилүү бир жашка келгенден кийин хижабты кийиш керек. Биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө жоолук үчүн бирөөдү экстремист деп басым кылынган эч бир көрүнүш жок. Биз бул нерсени өтө ашырып драматизация кылышыбыздын эч кандай кереги жок. Анткени бул маселе кээ бир мамлекетибиздин ичиндеги МПОлордун ошол сырттан алып аткан акчаларын акташ үчүн кээде митинг чыгарып, башка чыгарып, ушуктун көчөгөн диалог жолу менен чечилбеген эч кандай бир маселе жок жоолук маселесинде. Чечсе болот анын жөнүндө. Чечилип келатат, бул чечилет. Бизде муфтияттын өкүлү отурат, муфтийдин биринчи орун басары. Диний системаны башкарып жаткан уюм жана сиздердин системада иштеп жаткан адамдар экстремисттик маанайдагы кыймылдарды кантип тааныйт? Себеби силер дагы коомчулукка дин жөнүндө түшүнүк бересиздер, диний кызматты көрсөтөсүздөр, аларга диний идеологияны жайылтасыздар. Бирок анын өзүнүн бир норма эрежелери бар да. Силерден эмнеси менен айырмаланат? Рахмат. Мен алхамдулиллах, ассалату вассаламу ала расулилlah, амма бад, жараткан Аллага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар болсун.
Абдулайт мырзанын сөзүнө кошулуп кетем. Биринчи кезекте бул экстремист болобу, террорист болобу, жалпы эле ушул тема жөнүндө сөз кеткенде биринчи эле ой ушул азыркы роликте көрсөтүп аткандай исламга багытталып, исламий роликте көрсөтүлүп, башка азыр эле айтып өттү, экстремист бул диний болушу мүмкүн, светтик болушу мүмкүн, ар кандай жагдайда ушул баардык көрүнүштөр көрүнүшү мүмкүн. Буга калыстык менен карашыбыз керек. Албетте бүгүн биз ушул экстремист жөнүндө сөз кылганда, мына оюн баса белгилеп таң болобу деп атканда, Кыргызстанда мисалы үчүн Хизбут Тахрир уюму. Булар өзүнүн идеологиясын адамдарга мажбурлоо жолу менен таңуулап, бийликке өтө ачык айкын баягындай сын айтуу менен биздики гана ушул гана болуш керек деген баягы радикал ойлору менен аша чабып барат. Албетте бул көпчүлүктүн күчү менен Госкомиссиянын дин агенттигинин дагы учурдагы иш аракети менен тыйылды. Эми тааныганда, айырма кылганда кандай дегенде, мына Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы ушул өзүнүн багыт, Абу Ханифа мазхабы, Ахли Сүннат багытында окутуу иштерин жүргүзөт, үгүт насаат иштерин жүргүзөт, мечиттерде хутбаларды жүргүзөт, той топурларда, жаназада, нике кыйылган жерлерде, жалпы эл чогулган жерлерде өзүбүздүн мурунтадан ата бабабыздан өтүп келе жаткан динибиздин эрежелерин айтып келебиз. Мисалы, ошонун бир айырмачылыктарын көрсөтүп айырмачылыктары беребизби? Мындай сырткы көрүнүштөн айырмалаш кыйын муну. Мисалы үчүн бардык эле ошол сырткы көрүнүштөн адам түрдүү кейипке келиши мүмкүн. Ошол эле сакалды коюп алып, кайра сакалды алып коюп, же болсо дагы кийимдерди кийип, же маска жасап, ар биринин сүрөтүнө кириши мүмкүн. Бул сырткы сүрөттөн кыйын. Муну идеологиясынан, жүргүзүп аткан ишинен, сүйлөп аткан сөзүнөн, кыймыл аракетинен байкаса болот. Мисалы үчүн Хизбут Тахрир сиздерде эле Кудайдын, пайгамбардын атын айтып сүйлөшөт алар дагычы. Алар дагы айтат, тигини кылба, муну кылба депчи. Бирок кандайдыр бир учурларда мен мисалы мындай фактыларды укканда, кээ бирде ошондой уюмга кирип калган адамдар жанагындай жамандык болгондо сөөк коюларда келишет дагы өздөрүнүн жаңыча бир тартибин айта башташат да. Бул андай эмес, мындай болуш керек деген нерселердин чегин кантип билиш керек. Мен ушуну айтып атам. Хизбут Тахрир уюму мисалы үчүн бир күндө бул маселе бир аз башкачараак. Муну Равшан Тахрир кечирип койсун, жооп бере албайт буга. Мен Муктар Ажоевдун айтканын кечире салам. Хизбут Тахрир бул саясий партия. Бул саясий партия. Бул исламдын саясий табиятынан келип чыккан, исламдын саясий платформасынан курулган, саясий программа, бийликке умтулган амбициясы бар саясий уюм. Бул давлат уюму эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө саясий системада, светтик саясий системада ага жападан жалгыз альтернатива болуп турган ислам саясий пикирине тыюу салынган. Демек, диндин бийлигин күчөтүүнү максат кылган. Дин бийликке келиш керек деген партия. Айырмасы ушунда. Демократия бийликке келиш керек дегендер мына бүгүн бийликте. Мунун түпкү коркунучун эмнеден көрөбүз? Мына Муктөк мырза биздин демократиялык система менен диний система Мына караңыз, мен азыр сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Мисалы мен жөн үч саясий системада коммунисттик пикир бар, диний пикир бар, атеисттик пикир, диний пикир жана либералдык демократиялык. Бүгүн бийликте демократиялык пикир отурат. Жана коммунисттерден корккон жок, ошон үчүн алга тыюу салган жок. Исламдан корккон үчүн ислам диний саясий пикирине тыюу салып отурат. Аны бир экстремизм деп коебуз. Жер жок, исламга тыюу. Ислам саясий пикирине тыюу бар бүгүн. Ислам саясий пикирине тыюу бул Хизбут Тахрирди тыюу ушул. Аны экстремизм деп отурабыз. А чындыгында конституция боюнча пикир эркиндиги болуш керек эле да. Демек, бүгүнкү мына демократия туура эмес, Аллахтын гана дини болуш керек деген сөзгө тыюу салынган бүгүн. Аз бирин. Бизде эми Кыргызстан ушунчалык демократиялык мамлекет болду. Мына 20 жылдан ашык өзүбүздүн эгемендүүлүктү алгандан бери өзгөчө ушул диний маселелер өзүнчө мындай мамлекеттин регулировкасынан тышкары чыгып, биринчиден баягы социалдык экономикалык көрүнүш болду. Көпчүлүк мына биздин ата бабаларыбыздан келген ислам дини көп элесе бөлөк жака бурмаланды да. Көп исламдын ичинде бир нече агымдар пайда болду. Ошону мамлекетибиздин регулировка кылганга алы келген жок да. Мына көп мамлекеттер бар, ошол эле биз айтып аткан Хизбут Тахрирди ошону мындай мамлекетке аралашканга такыр тыюу салынган да. Ошол Хизбут Тахрир ошол мамлекет, кээ бир мамлекеттерде, биздин мамлекетте дагы азыркы күндө баягы запрет коюлган диний эме болуп эсептелет.
Эми мына азыркы күндө биз эмнеге келип жеттик? Биз азыркы сөзүбүздү негизинен мына теле угуучуларыбызга кичине түшүнүктүү болсун. Ошону бир жеткиргенге, бул жерде эксперттер отурат, мамлекеттик орган жетекчилери отурат. Ошого жеткиргенге аракет кылсак да, себеби мына бүгүнкү күндө азыр эмне үчүн жаштардын көпчүлүгү ошол уюмдарга, ошолор келген эмиссарларды ээрчип, мына Бангладешке кетип атышат, Пакистанга кетип атышат. Ошол диний экстремистти, террорчулукка ошол жерден окуп келип, мына биздин жаштардын арасында бүгүнкү күндө өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүп атат да. Мына мамлекет ошол жөнүндө ойлонуш керек азыр. Мамлекет ошого өтө чоң чараларды көрүш керек да. Мен жана койду Мыктыбек ажы алып койду, мен сүйлөйүн, аракет кылайын мен түшүндүргөнгө. Хизбут Тахрир бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын алкагындагы 2300 мечит, 54 медресе, 9 медресе азыркы күндө кандай деп жатып иштебей турат. Ушунун бардыгы ушул коомубузга сапаттуу дин кызматын көрсөтүү үчүн иш алып барып атат. Айырма кылыш бул элдин колунда турат. Биз бул жактан өзүбүздүн көргөнүбүздү гана, байкаганыбызды гана айтышыбыз мүмкүн. Бирок мындай, Хизбут Тахрирди байкап алыш оңой эле. Бүгүнкү күндө көп адамдар билип эле калды. Алар сөз баштаганда эле бул халифат жөнүндө сөз баштайт. Ошондой эле көйгөйдүн орун жерине сөз баштайт. Ичимдик, майрамдар, ушуга окшогон сөздөрдү көтөрүп туруп, мунун чечилүүсүн халифат гана чечет деген идеология менен сөз сүйлөйт. Бул биринчи байкалыш. Экинчи байкалыш. Бүгүнкү күндө салафизм күч алып атат, анын радикал багыттары кайсылар? Мисалы үчүн биз канча кылымдан бери ошо Маран-Нахр мусулмандары маркумдарга Куран окуп, атадан калган бала Куран окуп сооп багыштайт. Ушуга каршы чыккандары, мына ушуну менен эле баякы бүгүнкү күндө салттуу деп айтканда туура эмес, эми мындай Абу Ханифа мазхабы жана Ахли Сүннет багытындагылар мына ушинтип өлү узатат, той топур өткөзөт, үгүт насаат жасайт. Анан бүгүнкү күндө коомчулукта азыр кыскараак. Коомчулукта бул экстремизм мындай Хизбут Тахрир ачык айкын болуп кетти деген бул мындай жашыруун кетти бул. Ачык айкын мурдагыдай мечиттердин астында тартышпай калды. Көмүскөдө бул азыркы күндө интернет менен маалыматтарды чыгарып, адамдардын аң сезимине кол салуу менен көбүрөөк аракет болуп атат. Мурдагыдай азыркыдай баракчалар такатылбай калды. Биз ошолордун баракчаларын окуп эле эксперттик баа берип отуруп калган эле акыркы күндөрү. Азыркы күндө булар кыскарды. Башка. Сиздин комментарий жана мындай Хизбут Тахрир аркылуу бүтүндөй ислам дининде кысым деген маселе көтөрүлөт. Хизбут Тахрир негизинен партия экендиги баарына маалым. Бул Иорданияда түзүлгөн, билесиздер, Палестина, Иорданияда, ошо Израиль өлкөсүнө каршы, анткени Израиль мамлекети картада качан пайда болгону тарых окуган баарыбыз билебиз. Ошол өлкөнүн кыймыл аракетине каршы түзүлгөн бир партия. Бул эркиндик партиясы дейт. Эркиндикке жетүү үчүн түзүлгөн партия. Келип кийин башка саясий пикирлер кошулуп, булар дүйнөлүк масштабта ар түрдүү саясий пикирлерге жамынып бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө бул жерде диний башкармалыктын өкүлдөрү айткандай, чындыгында эгерде диний башкармалык менен түздөн түз чыгып дебат кыла турган бир Хизбут Тахрирдин өкүлдөрү жок. Ал жерде көбүнчө эле социалдык бир ийгиликке жетишпеген, же болбосо үй бүлөсүндө бир кыйынчылыктар болгон көпчүлүк инсандар ошол багытта кетип атат. Көпчүлүк экстремист ошол Хизбут Тахрир катарындагы адамдардын диний билими абдан төмөн. Мына бүгүнкү эле күндө Баткен областынын Лелек районунда биздин коопсуздук комитети тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын негизинде Хизбут Тахрирдин 2 өкүлү, алар мусулманча айтканда тобо кылып, Куранга колун коюп, ант ичип Хизбут Тахрирден чыкты. Бүгүнкү күндө. Анткени алар ошол бул идеология. Бул жерде биздин мамлекет бүгүнкү күнгө чейин муну кулгунтуктап тыйбагандыгынын бирден бир себеби кулгунтуктаган менен натыйжа чыкпайт диний маселелерде. Союздун агында ислам динини, православиянын бардык диндерди кысымга алып келди. Бул ал диндерди тек гана күчөттү. Ал эми ислам дининде кысым болду деген бир түйүнөн туура эмес. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин зданиясында мечит бар, жума намазы окулуп атат, өкмөт үйүндө мечит бар, жума намазы окулуп атат. Бардык мамлекеттик мекемелерде мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн кайсы динде болсо өзүнүн динин карманып атат. Ошол эле учурда ислам динине толугу менен эркиндик шарт коюлуп атат. Бирок эркиндиктин дагы чеги бар. Башкалардын эркиндигине келгенде биз башкалардын эркиндиги менен эсептешиш керекпиз. Жерде мамлекеттик идеология демократия да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик идеология демократия. Демократия өзү айтып атат. Адамдардын ой жүгүртүүсү эркин болуш керек деп атат. Эгерде адамдардын ой пикирин чектей турган болсок, бул уже демократия эмес. Бул демократия эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөдө Хизбут Тахрирге окшогон 1,5 миңден ашык
мусулмандардын дини саясий партиялары бар. Кыргызстанга бир гана Хизбут Тахрир келиптир. Мейли Хизбут Тахририн ушинтип чүнчүтүп бир бурчка тыгып койдук. Андан күчтүүрөөк саясий пикир келсе эмне кылабыз? Биздин өзүбүздөн ислам дининин саясий пикири пайда болсо эмне кылат? Мына демократ мырзалар. Маселе ушунда турат. Мамлекет бүгүн мына ушунун алдын алыш керек. Кантип? Эгерде буларды репрессивдүү ислам пикирин токтотом десе, бул демократия эмес. Эгерде муну утурлап чыгып, муну менен кошо болом десе, анда булар исламга кирет. Мындай айтканда, бүгүн демократия өзү туңгуюкта тур Кыргызстанда. Муну түшүнүш керек. Мен айтам, бул ойчул мырзаларды силер исламдын саясий табиятын жамандагандан көрө элге жакшылап түшүндүрүш керек. Исламда саясий табият бар тугандар. Хизбут Тахрир бир эле көрүнүш экен саясий пикирдин Кыргызстандагы. Калган бурчтарын эмне кылабыз деп. Бул эртедир кечтир Кыргызстанга келе турган тенденция. Эртедир кечтир Кыргызстанда исламдын саясий пикири пайда боло турган нерсе. Эл мунугу бийликтин бүгүнкү кылыгынан, бүгүнкү кыйынчылыктан тажап бир күн кечиресиздер, урматтуу демократтар. Силерге рахмат. Силерге ушунча чыдадык. Эми биз ислам менен жашайлы. Десе эмне кыласыңар? Эл айтса, мисалы. Эмне кыласыңар? Анда да чыгып алып жамандайсыңар. Же кырасыңарбы, өлтүрөсүңөрбү? Айласыздан исламды кабыл аласыңар. Анан муну эл койду деп айтасыңарбы? Андай процесстер дүйнөдө жүрүп атат да. Мисалы Египетте бир тууган мусулмандар келди, мурунку бийликти алып түшүштү. Бир жарым жылча бийликте болду, эл көрдү да, кантип башкарды. Бул жерде биздин конституцияда да жазылган да. Дини конфессиялар саясатка аралашканга акысы жок. Жок, мына мен сөзүм түшүнсөңүз. Ошон үчүн караңыз, демократия эл бийлиги деп атат. Элдин чечимин сыйлайбыз, туурабы? Эл бир күн тажап туруп, демократияңарга рахмат, кел исламды алып келип десем, эмне кыласыңар? Эл айтып атса. Эл айтса келет да эл бийлик. Мына мен ошону айтып атам. Демек ошого даяр болуш керек. Бирок конституциянын чегинде эмес. Эл айтса конституциясын колтуктап туруп айдата берет экенсиңер го? Рахмат, азыр. Бүгүнкү күндө динге репрессия болду деген бул туура эмес. Ал эми эгерде элдин аң сезими ошол чыныгы исламды түшүнө турган болсо, эгерде аң сезими эч качан экстремизмдик же болбосо радикалдык бир себеп менен бийликке келгенге аракет кылбайт. Анткени пайгамбарыбыз пайгамбарлыгын баштаганда эле айткан, эгер падыша болгуң келсе, арабтарда падыша болгон эмес ал учурда. Сени биз падыша кылып алалы деген. Пайгамбарыбыз менин максатым бийлик эмес деп айткан. Бул исламдын тарыхын билген адамга исламда саясатташуу, саясат үчүн күрөш 4 халифанын доорунан кийин башталган. 4 халифа башкарып турган учурда эч бир жерге барганда өзүгө саясий багынткан бир аракет болгон эмес. Ошон үчүн биздин дагы үрп адаттарыбыздын сакталып калышы диндеги плюрализм мнений дейт. Плюрализм ошол ар түрдүү пикирлер бардыгы идеал, адамдын ар бир пикири эркин. Бул жерде пикирди айтып аткандар экстремист деп камайбыз анда. Ал жерде коомдун коопсуздугу бар. Коомдун коопсуздугу курал кармабаса, жаман иш кылбаса, болгону бүгүттөйт деген ой таңылайт экен. Азыр Муктар мырза, залдан пикир бар? Саламатсыздарбы, ойордо ток-шоусунун катышуучулары. Менин суроом мындай болуп атат да, биз баарыбыз билебиз, бул диний экстремисттик мүчөлөрдүн адамдары көбүнчө аймактардагы бул жөнөкөй адамдарды, ошолордун акылын арбап, өзлөрү кандай бир оор кылмыштарга түртөт экен. Баарыбыз билет экенбиз, анын ичинен ички иштер министрлигинин өкүлү жана ошондой эле муфтияттын өкүлчүлүгү ошол биргеликте кандайдыр бир бул алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзсө болобу, ошо аймактарга барып, булар деген мындай аларга кирбеш керек деп жүргүзсө болобу? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом бул муфтияттын өкүлчүлүгүнө болуп атат. Биз билем, мен билишимче бул Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү дагы мечитке барып эле намаз окуйт. Намаз окуганда эле билип койсо болот, алардын Хизбут экенин башкача окуйт. Ошолорду кандайдыр бир шектенген адамдар болсо, ошо күч органдарына кандайдыр бир маалымдап, ушинтип койсо болобу? Болсо ушундай фактылар болуп атабы? Жакшы. Туура айтасың, бүгүнкү күндө мындай элдик 20 жылдан бери дагы Кыргызстандагы элдин аң сезими, диний маалыматы жогорулады, өстү. Кимдин кайсыл багытта бараткандын жана кайсыл жамаат же кайсыл топ эмне иш кылып атканын эл кабардар. Негизинен бул айткан туура эле. Анан эми мечиттерге келип намаз окуп аткандардан байкалгандарды мисалы үчүн айтып коюу биздин укук 10-чу управлениянын же болбосо башка укук органдары биздин арабызда эле жүрүшөт, өздөрү билишет. Мечиттерде камералар коюлган, анан кызматташуу бул болот. Анан муфтияттын же болбосо диний кызматкерлердики ошол сиз айткандай курал болуп атат. Алдын ала элди маалыматтандыруу. Мына ал маалыматсыздыктан, кимдин ким экенин билбей туруп, өз динин терең тааныбай туруп, бирөө келип кызыктырса, ошол жака туура эмес экенин тааныбастан, мисалы үчүн ошо багыттарга өтүп кетпеслик үчүн бүгүнкү күндө кам көрүлүп атат.
эмне көрүлүп атат? Ошол мына 10-управлениянын биргеликте, башкармалык менен биргеликте ошол адашкан уюмдар боюнча, адашкан диний жамааттар боюнча буклеттер чыгарылып атат. Мечиттерде жума хутбалары берилип атат. Дагы ошо үгүт насаат иштерде, иш-чараларда бул нерсе түшүндүрүп келатат коомчулукка. Жаштар бөлүмүндө ошол немелер менен вуздарда сабактар, лекциялар уюштурулуп, ошол жерде суроо жооп болуп атат. Мына ушундай кылып бул маалыматтандырылып атат. Маалыматтуулуктун негизинде буюрса, бир суроо берсем болобу? Бул коммунисттер партиясы капырлар партиясы, Равшан Устаз. Эмне буларга эми 5 убакыт намаз окуйт экен. Мейли, Кудай эле бетине жаман болсо да намаз окуган мусулмандар экен. Коммунисттер партиясына кирбегиле деп эмнеге үгүт кылбайсыңар? Бул капырлардын партиясы деп. Ата мекенге кирбегиле дебейсиңер. Эмнеге могу партияга кирбегиле, ЛДПКга кирбеңиздер дебейсиңер. Именно мусулмандардын партиясынан кайтарасыңар. Эмнеге? Жок, мындай. Бул биз диний уюмбуз, өзүбүздүн устав бар. Уставдын ичинде белгиленген багытыбыз. Имам Азам Абу Ханифа мазхабы Ахлу Сүннет вал Жамааты болуш керек. Бүгүнкү Хизбут Тахрир агымы булардын мазхабы анык эмес, акыйдасы анык эмес. Саясий партия деп атат. Биз ол саясий партиялыгын башка бирөө талдасын. Бул ушундай дал келбегендиги үчүн биз ошого кирбегиле деп атабыз. Анан Кыргызстанда биз өзүбүздүн жаш 20 жылдык эркин динигибизде өзүбүзгө мусулмандардын жалпы көпчүлүк калың жумурай журтту негизги багытка түшөгөндөн кийин, адамдардын аңын сезим жеткенден кийин, ошол туура эмес адамдар өздөрү эле жээреп чыгат. Мына биринчи мына ушул жагына кылышыбыз керек. Азыр дин үгүтү башталбай туруп эле бул туура эмес, ал туура эмес, мындай карама-каршылыкты нары коюп, биз позитивдүү жагына үгүт насаат жүргүзүүнү тандап атабыз. Басым жасаңыздар. Жоогуңуз бар? Бул жерде эми коммунисттик партияга кирбегиле деп үндөгөнгө бир четинен ислам дини өзү ал эреже жок андай. Ислам дининде ушундай эреже бар. Ким кайсы динди кармаса ошол динди. Лакум диникум валия дин. Силердин өзүңөрдүн диниңер бар, биздин өзүбүздүн динибиз бар. Хизбут Тахрир боюнча, Хизбут Тахрир жана колуна курал алганча курал алган жок деп атабыз. Мен башта айттым, курал алгандан кийин бул терроризм болот. Экстремизм деген бул идеология, бул идеяны таркатуу, литератураны таркатуу, ошонун алдын алыш. Ал эми качан курал алат экен деп отурган, бул туура эмес. Бул дин боюнча да туура эмес. Дин боюнча биз бул дүйнөдө өзүбүздүн рызкыбыз үчүн, өзүбүздүн тынчтыгыбыз үчүн аракет кылыш керек. Алма пишип оозума түштүп отура берген туура эмес. Ички иштер министрлиги сиздин жок. Бүгүнкү күндө экстремизм, дин экстремизмге каршы укук коргоо органдары, ошондой эле дин иштер боюнча комиссиясы, дин башкармалык жана коомчулукта дин экстремизмге каршы бирдиктүү бир ой, көз караш бар экендигин белгилеп кетишибиз керек. Ошого жараша суроосуна жооп берилет. Атайын бизде бир экстремизмдин бир белгисин аныктоо үчүн, мисалы бүгүнкү күндө бир гана укук органдары эмес, ал жерде сөзсүз түрдө ушул жааттагы эксперттердин, ушул жааттагы адистердин ой пикирлерин алуу менен, талдоо менен, ошондон кийин гана соттун чечими менен бир экстремисттик уюм же болбосо экстремист деп бирөөнү атоо болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө биздин бул проблемага каршы иш жүргүзүү албетте ошол диний башкармалык, ушул жааттагы атайын бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргеликте алып барылат. Негизи эле ушул түшүнүктү толук жеткирүү маселеси дагы турат да. Макул биз ошол диндин ичиндеги талаш болсун, бирок ошол эле мезгилде муфтияттын өкүлү айткандай, биз азыр исламдын түпкүлүктүү системасынан бери келаткан, биз карманып аткан эреже тартиптерди жайылтууну максат кылып атабыз. Тигилердики өзүнүн кызыкчылыгына бурмаланып кеткендиги үчүн биз аны тааныбайбыз деп атат да. Эгерде ошондой боло турган болсо, Абдувалиев мырза айткандай, бизге кооптоону жаратат деп таанысак, демек биз ошонун кооптуу экендигин кантип биз жеткиришибиз керек. Себеби мечитке барганда дагы жогоруда жигит айтып атпайбы, бирдей эле процесс жүрөт. Үгүттөсө дагы бирдей процесс жүрөт, кантип ал киши менен дос болуп, коюндашып, кучакташып кеткендигин дагы билбей калышы мүмкүн да. Мына ушул жерде көп маселе жаралып атат. Себеп дегенде азыр менин курагымдагы адамдарга келип, макул ушул эле муфтияттын өкүлү айта турган болсо, мен өзүм анализ жүргүзө алам да. Дин эмне экенин, кандай система экенин, кайдан келгендигин менде маалымат бар. Маалымат толук жок. Мектеп жашындагы балдардан баштап атпайбы, мисалчы. Ошол түпкүлүк нерсе бар. Сизде маалымат бар, биз аны сыйлайбыз ар кимге. Бүгүнкү күндө терең диний билими болбогон, же болбосо дин таануу жаатында билими болбогон адамдар диндин атынан сүйлөп, көп учурда коомдун башын айлантып атат. Дин маселеси болсо,
дин адиси сүйлөш керек. Бул жерде дин бул медицина сыяктуу. Бир ооруну биз талдай турган болсок, оорунун алдын алыш үчүн эмне чара колдонуш керек болсо, ошол инсандар менен биз кеңешиш керекпиз. Динден алыс, же болбосо динди мындай намаз окуган киши эле бул диндар болуп эсептелбейт. Ажы барып келген киши эле диндар болуп эсептелбейт. Ошол окуяларда ажы барып келген адамдардын азан айтып не иш кылгандарын биз баарыбыз күбөсү болдук. Ошол эле окуяларда бир канча рет ажы барып келген адамдардын не кылмыш кылгандыгын биз көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошон үчүн бул жерде да массалык маалымат каражаттарында дагы ушундай передачалар болобу же газета беттеринде болобу, эгерде дин боюнча пикирин айта турган болсо, терең диний билими бар адам айтыш керек. Ислам дини бул нерсени колдойт. Ислам дини ушул нерсеге өндөйт. Эгерде адам билбеген нерсесин сүйлөсө, бул жооп берет. Ошон үчүн диний маселеде абдан кылдаттык мамиле кылыш керек. Мен оюмду айтып коем, мен ушул пикир аябай катуу мени кемсинтүүчү пикир болду Абдуллатип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиросунда сен туура эмес айттың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи айтып атат, менин айтканымды ким жалганга чыгарса, созоктон ордун камдасын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бийликти алган керек болсо келип туруп. Бул биринчиси. Экинчиси, каерде бар экен дини билими жок, динди сүйлөбөсүн деп. Кечирип кой, дини билими барда эки жүздүүлүк кылып атканыбызды айтуу милдет болот динди билбеген адамга дагы. Эки жүздүүлөрдү оңдоп коюу бизге милдет болот. Кандай силер жалган айтасыңар? Кантип кайры жазып бир нерсени сүйлөш үчүн мисалы үчүн эми бул дин жөнүндө. Мен азыр туура эмес айтып атам. Мисалы үчүн бул жерде мен сиз жөнүндө айткан жокмун. Өзүнө алыштын кереги жок эркинчи. Мен өзүм алып атам, муну дини билими кандай мен дини билими барлардын кандай кылып мусулмандарды кырганга жардам бергенин айтып берем. Токтосоңуз, эгерде ошончол динди билген патриот болсоңуз, мисалы үчүн муфтиятта халал харам бөлүмүн баштабайт элеңиз. Эгерде бул адамдын дининде эң коркунучтуу маселе халал харам. Сиз халал харамдын кандай такталат, кандай аныкталат? Сиз Курандан канча сүрөнү жатка билесиз? Хадистен канча хадис жатка билесиз? Аны мен Курандан жатка билгендердин чечимин ишке ашырып. Куран жатка билгендин чечимин ашса, ошо Куран жатка билген билими бар адамдар аткарыш керек. Ошолор айтып бергенди мен аткарам ошону. Талап кылынган деңгээлде болуш керек. Ал эми экинчиден, токтосоңуз азыр айтып коелу бул жерде. Дин биздин динибиз. Пайгамбарыбыз бүт нерсени илимиң жок болсо сүйлөбөгүн деп айткан. Бул жерде Абу Ханифа мазхабтын негиздөөчүсү 40 суроо берилгенде 38-ин мен билбейм деп жооп берген. 38. Мен бүгүнкү күндө адамдар дин менен жашаш керек дегенди айтып атам. Буга кандай билимдин кереги бар? Бүгүнкү күндө дин менен жашабасын деген буга кандай билимдин кереги? Ким дин менен жашабайт? Бар дин менен жашабайт. Ким жашабайт? Ким сизди дин менен жашаба деп тийип атат? Эч ким тийган жери жок. Диний экстремизм биздин республикада кандай акыбалда жөнүндө мен токтолуп кетсем. Мына бүгүн ошол диний экстремизм, жалпы экстремизмге каршы күрөшүү боюнча, терроризмге каршы күрөшүү боюнча абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар да. Өкмөттүн токтомдорунда чыккан, жоболору бекиген, ошол кайсы ведомстволор, кайсы министерстволор, кайсы жергиликтүү орган ушуга тийиштүү иш алып барыш керек, баары тең бар да. Тилекке каршы ошол жогорку, ошол жетишээрлик деңгээлде бүгүнкү күндө иш алып барылбай атат. Мына эксперттердин айтканы бар да, эгерде Кыргызстан ошол дин иштери боюнча мындан ары да ошол эле темпинен кетсек, ошол экстремисттердин уюгу болуп калышыбыз мүмкүн да. Залдан пикир алабыз. Саламатсыздарбы? Шаймбек Кызак Жолтой, туризм академиясынын студентимин. Мыктыбек айга суроо берейин дедим эле. Сиз айтып атасыз, мына Россия өлкөсүндө жардыруу болуп өтпөдүбү? Аэропорттун биринде. Ошондо хиджаб кийип деле жардыруу болуп өттү да. Анан ошону сиз кандай көз карашта карайсыз? Ушуну диний агым катарган. Мен муну жардыруулардын баардыгын исламга тиешеси жок деп ойлойм. Алар жардырар алдында мусулман экендигин ким далилдептир дагы, кайсы мусулман саясий кыймылынан чыгып жардырганын ким далилдеп. Менимче жөн эле бул мусулман ресурстарын колдонуу менен кайсыдыр бир саясий амбицияны көздөө. Иракты басып алуу үчүн биринчи Иракты террорист кылып көрсөттү, басып алды, эми канын сорып отурат. Мына ошондой. Сирия менен тияк биякты басып алуу үчүн дагы ислам ресурсун колдонуу менен саясий долбоорлор ишке кирип отурат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда да кандайдыр бир саясий долбоорлорду ишке ашырыш үчүн кээ бир молдолорго пластинканы коюп, ашырларын айттырып коюп, иш кылынып атат. Муну ачыгын айтыш керек. Сиз айтып дин билармандарды иштетүү менен. Мен азыр айтып турган нерсе ислам динидеги көп пикирдүүлүктү жарата турган жанагы Хизбут Тахрирчилердин дагы чыныгы эле мусулман, чыныгы эле исламчыл экендигин дагы далилдеш кыйын да мисалы. Жок, караңыздар. Эгерде мамлекет бүгүнкү күндө чындап эле превентивдүү, мисалы үчүн алдын алып иштейм десе, мамлекет элине дин тууралуу өзү маалымат бериш керек биринчиден. Диндин табияттары тууралуу ошо Абдулатив айтып аткан билимди мамлекет бериш керек элине.
Эл ошону түшүнгөндөн кийин анан бул Хизбут турбайбы? Сенин платформаң Текебаевдикынан өзгөчөлүгү мындай турбайбы? Атамбаевдикынан сеники мындай турбайбы? Эл талдап алмагычы. Мамлекет бербесе ал маалыматты ким берет? Ким берет? Демек, ал маалыматты ар ким өзү берген үчүн аны ээрчип кете берет. Маселе ошондо. Муфтият алар менен күрөшө албайт, муфтият саясий пикир бере албайт. Ал саясий уюмдар. Алардан элди кайтарыш үчүн алардан күчтүү пикирди бериш керек. Маселе ошондо. Азыр дагы сурап алалы. Ассаламу алейкум. Бул жерде негизи эле баягы диний экстремизм дегенде өлкөгө коркунуч келтирген нерселерди түшүнөбүз да бизчи. Бирок бул жерде биз бир гана Хизбут Тахирди талкуулап туруп алдык да. Негизи эле башка мисалы Кыргызстанга чет өлкөлүк жактан кирип жаткан башка негизди көздөгөн миссионердик мисал келтирип айтып өтсөк, жана Мун сыяктуу, Свитель Йогова сыяктуу нерселер булар деле өлкөгө башка коркунуч келтирип жатпайбы? Буларды биз экстремизм деп айта албайбызбы? Бул жерде белгилеп кетчү нерсе, биздин ошол дин комиссиясынын тарыхында биринчи ирет ушул мамлекеттин ичинде өз ишин жүргүзүп аткан бир диний уюм ошол Ички иштер министрлигинин жардамы менен, Коопсуздук комитетинин жардамы менен, башкы прокуратуранын жардамы менен толугу менен тыюу салынды. Жогорку соттон да бул бүгүнкү күнү эң биринчи прецедент. Анткени биз архивдик документтерибизди карасак, жана башта Байке туура айтып кетти. Бир убакта мамлекет маани берген эмес. Архивдик документтерди караганда бир күндө 50 чукул диний уюм катталганына биз күбө болуп атабыз. Ошол эле миссионерлердин арасында биз баарын жалпылаштырып, булар экстремист деп айткандан алыспыз. Биз мамлекеттин аймагында иш жүргүзүп аткан диний уюмдар эгер дин эркиндиги боюнча мыйзамды же болбосо башка мыйзамды бузган учурда аларга сот аркылуу чара колдоно алабыз. Башка учурда биз аларга чара колдоно албайбыз. Ушул эле маселени улайда менин бир алысыраак туугандарым жанагы Жакова деп коебузбу, Йогова системасына өтүп алышкандагы, анан алардын кайсы бир маалда башын айлантып туруп, жакшынакай 3 бөлмөлүү квартирасын өткөртүп алган да. Жөн эле барып кол коюп берип койгон экен. Кийин бир чырлуу маселе жаралып калып, ушу кичүү баласы кол койбой калган экен. Мураскар ошол болуп калып, анан кийин адвокаттардын күчү менен соттошуп отурушуна алды да. Ушул нерсенин өзү дагы экстремисттик жаатта эгерде ушул нерсе далилденген болсо, бул экстремисттик бир кыймыл болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошондой бир пикир келишпестиктерди, дин аралык араздашууну жол бербеш үчүн кээ бир биздин аймактык жергиликтүү бийликтер, Кадамжа районун айтсак болот, ошол эле Талас областынын Кара-Буура районун айтсак болот. Булар өздөрү райондук кеңеште, айылдык кеңеште чечим чыгарып, биз моноконфессионалдуу регионбуз. Бизде бир гана мусулмандар жашайт. Келип алып башка динди биздин элибизге таңуулабагыла деп өздөрүнүн жарандарына ишеним коопсуздугуну толугу менен камсыздандырып атат. Бирок Бишкек, Ош сыяктуу көп конфессиялуу жерлерде биз бул нерсени жасай албайбыз. Биздин кыла турган нерсебиз Токтогулда мисалы үчүн ошол эле Жахаба күбөлөрүнүн сыйынуу чүйүн жергиликтүү калк күйгүзүүдө, ошол чыр чатактын негизинде биз дагы алардын мурда берилген лицензиясын кайра тартып алдык. Алар мыйзамсыз тартып алынган деп сотко кайрылды. Сотто ал маселе каралып атат. Бирок бул жерде дагы биздин маселе Жахаба күбөлөрүнүн коопсуздугу үчүн, анткени ошол күнү ал жерде эч ким болгон эмес. Эгер бирөө болсо күйүп кетсе, бул чоң чырга алып келмек. Теология кафедрасында мындай илимий көз караш менен динди таануучу мекемелер бизде чектелүүдө, мисалы медресе жана башкалар бул таза дин жаатында кетет. Сиздердин милдет башкысы эмне да? Мыктыбек мырза айтпадыбы? Биз илимий жагынан дагы, диний көз караштан дагы түшүнүк берсек, адам өз тандап алат деп. Биздики ушу диний билим берүү боюнча биздин кошуна мамлекеттерден, Россиядан артта калдык деп айтсак болот да. Ушул буруки социология иликтөөдө дагы мектептерге дин таануу сабагын кийирсе болобу дегенде 70-80% кийириш керек деп жооп берип атышат да жаштар. Андан тышкары бул коомчулук ушул ислам боюнча маалыматы абдан аз. Мурунку передачада да мен айткам, бул ушул социология иликтөө дагы ушуну билдирип атат да. Азыр жеке ислам эмес, мына могу жаңы келип аткан кыймылдар, диний кыймылдардын баардыгы жөнүндө маалымат. Баардыгы жөнүндө биякта дагы ошол эмелер бар. Тиги миссионерлер жөнүндө дагы канча көпчүлүгү ошо каршы болуп атышат, айтылган эмеде социология иликтөөдө. Мен ушул жерден айткым келип атат, бул Курандын Рад сүрөсүнүн 11-аятынын түшүндүрмөсүндө айтат экен, кайсы бир коомдун жаман жашашы бул башындагы зулум падышадан эмес, коомдун акыйкат жолунан чыгып кеткенинен болот депчи. Коом кандай болсо, башында ошондой падыша болот депчи. Ошон үчүн бул жерде тиги жанагы халифатты жарыялаардан мурун коомду биринчи исламды жакшы түшүндүрүп, алып келип,
коом уже даяр болгондон кийин алар жарыялап халифат десе деле өзү халифат болуп калат да. Ошон үчүн азыр коом биздики андай эмеге даяр болбогондон кийин, динди жакшы түшүнбөгөндөн кийин андай жарыялап ушундай бийликке келүү деген бул коркунуч жаратып турган нерсе да. Чоң рахмат. Мен суроом бар эле, сиздерге берейин дегем. Биринчи суроом бул азыркы учурда көбүнчөсү эле Хизбут Тахир эмес, же болбосо башка Кыргызстандагы секталардан башталып келген секталар, бул көбүнчөсү эле алар кичинекей мектеп балдарынан башташат да. Менин суроом сиздерге, эмне үчүн ушу мектеп жашындагы балдарга, же болбосо мектептин программасына ушул тууралуу программаны киргизип, түшүнүү иштерин жүргүзбөйсүздөр? Ошондой эле экинчи суроом бул кээ бир Кыргызстанда медреселер бар, алар Кыргызстанда эле, бирок официалдуу түрдө катталбаган. Ошондой эле алар мектептин программасын өтпөйт. Алар кандай программа өтүп жатат? Эсимге эмеси жок да, маалымат жок ал жөнүндө. Кыскача жооп кайтарсаңыз. Бул маселе жанагы светский деген балени элдер туура эмес түшүнгөндүктөн. Биз динден бөлүнгөнбүз, динди карабаш керекпиз деп өгөйлөгөндүктөн. Бирок бүгүнкү күндө диний билим берүү боюнча мыйзам проекти азыр жогорку кеңеште иштелип атат. Буюрса мунун баардыгы мыйзамдаштырылат, бардыгы иретке келтирилет. Анткени ошол светик деген түшүнүктү элдин баары бурмалап, атеист деген сыяктуу бир багытты берип, же болбосо өгөйлөгөн бир мамилени кылып, бүгүнкү күндө ушул акыбалга келип атабыз. Бирок мындан кийин мамлекет диний башкармалык менен биргеликте инициативаны колуна алып, Кудай буйрса түшүндүрүү иштери жана ошондой эле керектүү материалдар, адабияттар чыгарылат. Медреселер жөнүндө сөз кылып кетти. Медреселер боюнча Кыргызстанда мамлекеттик каттоодон өтпөгөн медресе иштей албайт. Буну укук тастыктайт, бул жерде дин комиссиясы да тастыктайт. Мен жана айтып өттүм, 64 диний окуу жай бар, анын 9-у бүгүнкү күндө шарты жоктугунан иштебей турат. 54 иштеп атат. Анан медреселердин программаларында быйыл жаңы уламалар кеңеш токтому менен сентябрдан баштап жаңы программа киргизилди. Анан программаларда биз кыргыз тили, информатика, орус тил, чет тил, анан география, дене тарбия, кол эмгек сабактарын киргизебиз. Анан бул жерде бүтүп бартабыз. Жок, киргиздик. Машалла, окутуп атат демекчибиз да. Шаншок байке 3 кадам азыр биз жасай турган 3 кадамды эмне деп билсек болот азыр? Ушул коопсуз жагдайды чечип алыш үчүн. Жагдайды чечиш үчүн биринчиден мына карындашым айткандай мектеп жашынан баштап тарбиялаш керек да. Экинчиден мамлекет жанагы бизде көп уюм болуп атпайбы диний. Ошолордун тизмесин кайсы бизге туура келет, кайсынысы туура келбейт, ошону далилдеп элдин арасында пропаганда агитация жүргүзүш керек да. Биз убактыбыз бүтүп калды, кечиресиздер. Мага режиссер көрсөтмө берип атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мындай талкууну кийинки программаларда дагы жүргүзөбүз жана мындай көтөрүлгөн маселелерге так жооп алганга аракет кылабыз. Жакшылыкта жолугалы.